Жогорку кеңештин төрагасы болгон кезимде калп айтсам ишти барып текшертип алгыла. 6 айга жетпеген мезгилдин ичинде 38 миллион сом үнөмдөдүм. 38 миллион сом. Барып текшерткиле. Не кылдым мен? Кечки саат 8ден кийин Жогорку кеңештин депутаттарынын машиналарын гараждан чыгарбай койдум. Тойлорго, казинолорго, ресторандарга уялсаң дагы бусик менен бар деп. Эгер 30 депутат Ысык көлгө семинарга баратса, 30 депутат эмес, бир автобуска түшүп барасыңар дедим. Сүйлөшүп да кетесиңер, жакшы да болот. Мен 30 машинага май куйбайм, 30 айдоочуга командировка бербейм, сапар иш кагаздарын. 30 депутатты ташып бардым деп, мен аларды жатаканага жаткырып, алардын тамагы менен жатаканасына төлөбөйм. 38 миллион сом. Жогорку кеңештин төрагасы сыртка чыкканда, Манас аэропортунан узатканыңарды, тосуп алганыңарды токтоткула дедим. Жогорку кеңештин төрагасынын лимити менен депутаттын лимитин бирдей кылып койдум. Мен 6-базар күнү Жогорку кеңештин машинасын колдонбой, төрага болсом дагы уялбай эле өзүмдүн машинамды минип чыгат элем. Шапкамды дагы түшүрбөйт элем, жөн эле ачык. Каалаган жериме балдарымды жетелеп барып, ашканага, кафелерге, чайканаларга барып чай ичет элем. Мени бирөө уруп кетет, атып кетет, батып кетет деген коркунуч жок эле. Эгер мен ошол кафеде отуруп чай ичип атсам, же көзүмө кара көз айнек тагып, же шапкамды түшүрүп отуруп ичпейт элем мен. Бардык келген кишилер учурашат эле. Мен сыймыктанам. Менден кийин кайсыл Жогорку кеңештин төрагасы бардык жактан үнөмдөлүүгө алып барганбыз. Ошондо Жогорку кеңештин депутаттары футболка кийип алып, танкетка кийип алып, джинсы кийип алып, ишке киргенин токтотушкан. Жогорку кеңештин депутаттары сессияда отуруп, телефон менен сүйлөгөнүн токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары төөлөрдөй болуп, сагыз чайнап отурганын токтоткон. Жогорку кеңештин депутаттары уктап отурганды токтоткон. Өкмөттүн мүчөлөрү костюм шим менен галстук тагып, кадимкидей мен эмес мамлекетти сыйла деп, галстук менен чыгып, мамлекеттик тилде баяндама берет эле. Жакшы экен? Ошондой болуп калган.